Кыргызстандагы эң башкы тышкы жана ички көйгөйлөрдүн бири чек ара чатактар. Аны чалдырууда көп карама-каршылык болгон ойлорго күбө болуп келебиз. Аны жеринде чалдырып келген Азаттыктын журналисти Жеңиш Айдаровдун оюнда буга себептер бир нече. Бизде ушундай бир кыйын кырдаал жаралып, кооптуу абал жаралган учурда же болбосо бир чыңалуу конфликттер болгон учурда ал окуяларды чагылдырууда биздин журналисттер баары дээрлик, баары даяр деп айткандан алысмын да. Анткени мындай учурларда бир өзгөчө мамилени, өзгөчө аракетти, өзгөчө тажрыйбаны талап кылат экен. Анткени биз мына ушул Баткен облусунда чек арадагы конфликттер учурунда ок атуулар болгон учурларда биз ушул окуяларды чагылдырууда көпчүлүк бир кандайдыр бир тажрыйбабыздын жетишпегендиги, биринчи коопсуздукту кармануу, ошол эле учурда нейтралдуулукту, эл аралык талаптарды карманууну бир аз эмоцияларыбыз жеңип кеткендей болот. Көпчүлүк учурда эми бул конфликт болгон учурда эки тарап тирешкен, эки тарапта тең, эки тараптын журналисттери эки башка маалыматтарды чагылдырды. Ошол эле учурда өзүнүн коопсуздугу жөнүндө, биринчи эрежелерди сактануу жөнүндө бир бекитилген бир кандайдыр бир эрежелерди, ыкмаларды колдонууга биз даяр эмес экенбиз. Бул жолку Баткендеги кандуу окуяда Кыргызстан менен Тажикстандын маалымат саясаты ар башка болгонуна күбө болдук. Мисалы үчүн бизде бардык деңгээлде бийлик тарабынан бардык чиновниктер, президент өзү баш болуп, ошол жерде окуяны айтып берип атса, окуя тууралуу отчет берип атты. Ошол эле массалык маалымат каражаттарында бул биринчи номер, биринчи жаңылык болот да. Коомчулуктун бүйүрү ошол, көңүлү ошол жерде болот. Бирок мисалы тажик тарапта бул эң биринчи жаңылык болгон жок да. Ошол учурда мындай согуш болбогондой эле, кадимки эле бир жашоодо бир эле мындай кадимки эле катардагы жаңылык катары эле берилди. Мынакей кыргыздар басып алды деген өңүттөчү. Бирок эмнегедир мындай бардык адамдын көңүлүн бурдурчу нерсе болгон жок. Тажик тараптын маалымат саясаты да мурдага салыштырмалуу булар даярданышкан. 2021 жылы булар өздөрүнүн тилинде гана коргонушкан, маалымат жазышкан. Бул жолу алар дагы ошол биздеги практиканы колдонушуп, чет тилдерде которуп таратышты. Акыркы учурларда булар жетишпей калышты. Биздин медиа штаб даярдаган материалдардын темаларын алмаштырып, мисалы Кыргызстан деген жерге Тажикстан деп колдонуп, аны таратышып, аны жана иликтөөчү журналисттер тастыктап көрсөтүп беришти. Ал жерде мисалы өздөрү деле моюнга алып атпайбы, биз бул жакты карап турабыз, алар команда бермейинче биз нерсе жарыялай албайбыз деп ачык эле моюндап атышпайбы ошол нерсеничи. Бизде мындай көз карандысыз медиалар болгон үчүн, бизде эч ким мындай ак үйдөн же көк үйдөн мындай команда бере албаган үчүн биз ошол маалымат согушунда отурган жокпуз деп эсептейм да. Андан кийин бизде ыктыярчылар аябай көп экен. Мисалы үчүн ар кандай чет өлкөдө окуп аткан студенттер, иштеп аткан жарандарыбыз бир группа ача калып, келгиле англис тилинде биз которуп беребиз деп биздин журналисттерге жардам берип, англис тилинде которуп берип атышты ошол маалыматтычы. Анан дагы бир өкүндүргөн нерсе, бул жерде бийлик тарабынан дагы расмий маалымат чыгып атты да. Мисалы үчүн ошол эле Садик Имамиди атпайсызбы, брифинг берип атат. Ошол брифингден биз 5-6 калпты таап чыктык да. Далили менен, факты менен таап чыгып атабыз. Бул мамлекеттик деңгээлде калп айтуу болуп атат да, мындайча айткандачы. Бизде деген анан бир ооздон бардыгы айтып атышат да, ошол маалыматтычы, бардык массалык маалымат каражаттары ошол маалыматты таратып атышат. Бизде баягы массалык маалымат каражаттары көп болгон үчүн, эркин болгон үчүн мындай мүмкүн эмес да. Мамлекеттик деңгээлде бардык медиалар биригип алып, бир маалыматты, монтип жалган маалыматты элге сиңирүү бул дээрлик мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө ачыкталат ал нерсечи. Керектүү дүйнөгө коомчулугуна жете турган рычагдар менен иш алып бардык. Мисалы Кыргызстандагы дип корпустун өкүлдөрүн, эл аралык уюмдарды, эл аралык жалпыга маалымдоо каражаттардын журналисттерин ошо атайын окуя болгон жерге Кыргызстан тараптагы талкаланган үйлөрдү өздөрүнө көрсөтүп, тааныштырып, ошол пресс тур кылып келдик.
Мен ойлойм, миң уккандан бир көргөн артык дейт го. Баягы биз тажик тараптагы, Кыргызстан тараптагы бири-бирибизди күнөөлөйбүз. Баягы өзүбүздүн аргументтери менен ооздеп сөз түрүндө далилдегенге аракет кылабыз. Бирок ошо дүйнөлүк коомчулук өзү көзү менен көрүп келген бул эффективдүүлүгү башкача болот. Ошол пресс-тур уюштурган кезде тажик үйлөрү менен кыргыз үйлөрү аралаш жайгашкан аймактарда жалаң кыргыздардыкы өрттөнүп күйүп талкаланып калганына ошо дүйнөнүн коомчулуктун өкүлдөрү да көрүштү. Ошол себептерден биз мындай аны тажик тарап кылган жок. Ошон үчүн биз маалыматтык жактан алдыдабыз деп мындай айтсак болот. Дүйнөлүк медиалар Кыргызстан менен Тажикстандын кагылышы жөнүндө көп деле айтпады. Айтса да кайсыл бир тараптын оюна ынанбагандай түр көрсөтүп, сыртта көз салып тургандай болду. Дүйнөлүк медиалар мындай эки жакка тартпайлы деген принципте туруп алышты да. Калыс бололу, балким алар баягы геосаясаттын дагы бир элементтери бар, ошол дагы жүйө болушу мүмкүн. Себеби бир өлкө менен мамилебизди буза албайбыз дегендей коптонуу болгон болуш керек да. Дүйнөлүк медиалар мындай эки тарапка тең тартпай чагылдырганга аракет кылышты. Эмнегедир. Бул биздин мүчүлүштүк эмес, туурабы ошол ыкчырачылардан? Деп эсептейм. Себеби биздин медиалар, биздин журналисттер, блогерлер, инфлюенсерлер, пикир жаратуучулар болгон күчүн жумшады. Мен бизде жанагы чат күнү түнү дебей иштеп атты да. Колдон келген нерсени биз жазадык, өзүбүздүн колубуздан келгенче. Анан дүйнөлүк медиалардын аларды ачык айтып чыкпаганы бул саясатка байланыштуу, геосаясатка байланыштуу болсо керек деп ойлойм да. Чын айтканда дүйнөлүк коомчулукка мына Орто Азияда эки өлкөнүн ортосунда чыр-чатак болуп атканы кызыктырбайт дагы да. Бул маселе Тажик менен Кыргыздын ортосунда маселе, ушул чыр чыккан аянтта чечиле турган, чекит коюла турган маселе. Анан кийин биз азыр чет тилдерде даттансак дагы, кайсы тилде даттансак деле дүйнө коомчулугуна биздин көйгөй болуп атыптыр деп коюш мүмкүн, башка маани деле бербейт да. Ошону биз ошо дүйнөлүк баягы талап коюп атышпайбы? Башкалар укса, жетсе деп. Жеткенде деле маселе азыр ушул. Эки өлкөнүн ортосунда чекит коюлат, ушул аянтчада чечилет. Ошону мындай түшүнүш керек. Блогер Улукбек Карыпбек уулунун көрсөтүүлөрү элдин талкуусуна алынды. Ал кум жардамдын сапаты жана анын жеткирүүдөгү мүчүлүштүктөрү жөнүндө кенен талкууга алынган репортаж жасаган эле. Мына могу жыттанып сасып кетиптир. Буякчы могу. Азыр келген эле жытталган жок да, ошоктон кегичип. Жок, могу жытты көрүп атасызбы, мусордун жыты. Азыр эле келди. Канча күн болду анан? Азыр келсе ушундай жыттанабы картошка? Бул казып алып келген жок да, канча күн турган жакта. Ошол акыбалды көрүп туруп, ошондой ситуацияда анан бюрократия деген биздин өлкөнү ушу бюрократия курутмай болду да. Ошондой кырдаал болуп атат. Адамдар мындай өмүр, өлүм менен күрөшүп турат. Алар үчүн эң маанилүү ушул өмүр, анан курсагын тойгондугу да. Эң негизгиси. Балдарны, жаш балдар, кары картаңдар ачка калбай тамак жеш керек да. Ошол нерсе болуп атса, анан ал жерде барып алып мурдулар балта кеспейт, мындай болуп баягы бекапар турмуштагыдай өздөрүнүн адаттарын кылып атышат да чиновниктерчи. Барып айыл өкмөттөн барып бизге список алып кел, кол коюп печать басып бериш керек. Акимге бар, аким бизге жибериш керек. Биз силерди тааныбайбыз дегендей мамиле кылат да. Эми ошондой кырдаалда не кылыш керек алардычы? Не деген жоопкерсиздик, не деген бир бетпактык да булчу. Ушул нерсени мен көрүп чыдай алган жокмун да. Абдан мындай бир мени ойлондурду, кайгыга салды да. Президенттен баштап бийлик тараптагылар бул нерсе кыжыр келтиргендей абалга жеткирди. Өзгөчө кырдаал киргизилген мезгилде мамлекеттин позициясын бул жалпы коомчулук колдоп бериши керек. Ошол туура болот. Кырдаал башталганда эл гуманитардык жардам чогултуп башташты. Бул элден чыккан демилге болду. Алар
мамлекет ошону уюштуруп, иреттеп, аны багыттап Баткенге жөнөтүп жатышты. Эл деген эл экен, колунда бар азык түлүгүн көтөрүп келип атышты. Анын ичинде кыска аралыкта бузулуп кала турган азыктар да болгон. Ошону жеткирилгенден кийин МЧС аны иреттеп, барын тизмелеп элге таратып атты. Аны ачык барып эле баягы элге чачып тургандай абалда эмес болчубуз да. Ошол кырдаалдан пайдаланып биздин эле тааныш блогер достор туура эмес көрсөтүштү да. Ал айтканга алар таарынбашы керек. Бүгүнкү күндө таарынып биздин эмгекти жокко чыгарды деп атышат. Биз бардык кол сунгандарга ыраазычылыкты билдирдик. Эмгектерин баалайбыз, бирок айтпай тургандай нерселер бар. Өзгөчө кырдаалда маалымат кандай жеткирүү жөнүндө тема бийлик өкүлдөрү менен эркин журналисттердин кайчы пикир, курч талкуу жаратты. Блогерлерди багынтип тизгиндейбиз, силер бизге акыл үйрөтпөгүлө деген нерсенин өзү туура эмес да. Эгерде сын пикир айтылып атса, ошол сын пикирди туура кабыл алса, адам өсөт да. Ошонун мүчүлүштүктүн үстүнөн иштесе, анан кийин мисалы үчүн ал блогерлердин мындай ат көтөргүс жүк дейбизби, ошол жүктү деле мойнуна көтөрүп келатышат да. Ошол жерде ачыктагандар канча деген үй бүлө ачка отурат, канча деген үй бүлөгө жетпей жатат ал гуманитардык жардамчы. Ошол нерсени ачыктаганда рахмат, биз мунун үстүнөн иштейбиз, биз мүчүлүштөрдү оңдойбуз деген ордуна кайра айткандын көзү жаман болуп атат да, ыйлаган сөз айткандын сөзү жаман, ыйлаган көзү жаман болуп атат да мунун ордуначы. Анан бул жерде бул жанагы кошоматчылардын дагы бир чоң салымы бар деп ойлойм, чындачы. Фейк фабрикалардын, айлана чөрүндө коштоп жүргөн кошоматчылардын бир терс салымы бар болуш керек. Эл паникага түштү, чочулоо болот. Ошол кезде биздин азык түлүгүбүздүн запасы эскирген нандар экен, катып калган нандар экен деген бул ал кезде айтпай турган сөздөр болчу да. Мисалы ошол саналуу бул жактан жардам чогултулуп, өзүнүн дарегине жеткенге нан катыйт да ал. Нан аны баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Көрсөтпөй койсоң болот деп сындап атышпайбы? Анан ошондой кырдаалда сен баткендикти, тажиктерге колтугуна, душмандын колтугуна кол ачып атасың. Душманга сен повод берип атасың депчи. Ал стратегиялык объект ал жер. Ал жерге мына биздин компетенциясы төмөн кадрлар бүгүн мамлекеттик маанилүү кызматта отуруп, анан өзүнүн каалагандай оюна келген нерсени сүйлөп кое турган бул не деген көрүнүш да, биз ушундай деңгээлге түшүп калдык да. Стратегиялык маанилүү объект, анын өзүнүн талаптары бар, өзүнүн нормалары бар. Ал кандай учурда кандай болушу керек? Биринчиден, ал жерди стратегиялык маанилүү объект катары санаш үчүн ал жер эч кимге билинбеш керек. Эч ким жарандар ал кампа экендигин эч ким билбеш керек. Биринчиден, экинчиден, ал жерде жашап ошол адамдарды киргизбеш керек такыр. Үчүнчүдөн, ал жер аскердик өзгөчө коорукта болушу керек. Эч кимди киргизип чыгарбашы керек. Акыркы убакта адат болуп калды да, мамлекет жасап аткан ишти деле жасабайсыңар деп эле кыйкыра беришет. Ошентип жазып коюшат. Блогерлерде жоопкерчилик деген болбойт да, ал эркин оюн айтат, эркин оюн билдирет, ал үчүн жоопкерчилик албайт. Ошол эле кезде бизден талап кылып атышат, эмне кылып атасыңар, ачыктагыла, көрсөткүлө деп. Биз ар бир жасаган ишти ойлонуп, мамлекеттин кызыкчылыгы, позициясына мындай ылайык келтирип туруп, анан ошону беребиз. Блогерлер менен пресс кызматынын айырмасы кылып аткан ишти көрсөтүп, биз мына деп отчет берип, өзү самопиар менен алектенбейбиз. Айырмасы ошол. Ошол себептен жанагы талап коюп аткандар аткарылып аткан иштерди деле кайра аткаргыла деп, элди кайра дүрбөтүп атканга албетте буга мындай президенттин дагы мындай ачуусу келип, ошол себептен айтты да, айтпадыбы, биз ансыз да жасап жатабыз, аткарып атабыз. Эгер ишенбесеңер, үйдө отуруп алып, баягы оюңа келгенди айта бербей, барып көргүлө деп. Анда көрүшсүн ошолор бар.
Баткендеги кандуу окуя сыяктуу өзгөчө кырдаал бийликтин сөз эркиндигине басым кылууга, блогер, журналисттердин оозун жабууга себеп болушу мүмкүн деген да кооптонуулар бар. Жанагындай айтып атпайбы, НПОшниктер анан тиги бул батышчылдар тигиндей мындай. Исламда деле айтылат да булчу. Мусулмандарда деле адилет сөздү падышага айтуу чоң жихад деп коет. Демек, бул жерде сөз эркиндигин мусулманчылыкта деле баалайт, мусулманчылыкта деле калыс тутушат. Мен мындай чындык тараптамын да негизичи. Эгерде ошол чын маалымат болсо, эмне үчүн биз аны жашырышыбыз керек? Эгерде биз аны жашырсак, ал эртеңки күнү бизге залакасын тийгизип калат деген маселеде. Ар бир адам жаңылат. Бул жерде бийлик деле идеалдуу иштей албайт. Ал деле мисалы биздин башыбыздан өтпөгөндөн кийин бардык адам жаңылып, биз деле мүчүлүштүк кылабыз. Бирок ошону бизге айтканда биз чын эле деп оңдоп кеткенге аракет кылабыз да. Жок деп аны муунтуп мыйзам аркылуу муунткандын өзү жакшылыкка алып келбейт да, менин оюмчачы. Мисалы казан деле кайнап атканда крышкасын жаап койсоң, ал кайнап мынтип агып түшөт да. Андан көрө отту азайтып, бир пикирге келиш керек, менин оюмчачы. Бийлик өзү деле блогер болчу да. Ал деле ошол сын пикир айтып келип, ушундай даражага жетип атат да. Анан Шергазынын өтүгүндөй болуп унутуп койгон болбойт, Шералынын өтүгүндөй унутуп койгон болбойт да. Ал нерсеничи, аны унутуп коюп, нүзүптү башын алды, эмне болду аягы? Ошол нерсени эстей жүрүшүбүз керек да. Бүгүн мамлекеттик медиалар ошол эле учурда мамлекеттин маалымат саясатын жүргүзүп аткан кызматкерлер элден калып калды. То есть деңгээли блогерлерге жетпей атат. Медианы биздин алдыбызга түшүп алып, алар жетелеп кетиш керек эле. Кырдаалды биздин алдыбызга түшүп алып жол башташы керек эле. Бирок сиз айткандай, өзөгү ошондой болуп атат да, калып кеткендиктен бул жакта жеке кызганыч болуп атат. Элдин деңгээли өсүп кетти. Биздин ушул жарандык коом мындай бир алдына жылып кетти. Ошол учурда могу президенттин мисалы үчүн маалымат саясатын жетектеп аткан пресс-службалары башкалары кеч ойгонуп атат. Алдын ала элди жетелеп маалымат менен сугарып кетиш керек эле да. Мен Баткен элинин ушундай чыдамкайлуулугуна, көтөрүмдүүлүгүнө, ушунчалык кайраттуулугуна аябай таң бердим да. Ушунчалык мындай үйлөр өрттөнүп атса дагы, бала чакасы менен талаада ушинтип чуркап бардык окатын таштап кетсе да кайрат кылып, бизге болгон чек ара маселесин чечип бербей калган баарын өзүбүз жазып алабыз деп ушунчалык бир кайраттуу элбиз да, мындай элден айланса болот. Бирок ошол чыдамкайлыкты дайыма эле ушундай болот деген нерсе туура эмес да. Бир жолу мүчүлүштүк кетирдик, экинчи жолу кылдык, үчүнчүсүндө кой эл үчүн жасап берели, эл үчүн иштеп берели. Ушул эл кыйналып калбасын деп ушундай нерсе болсо, патриоттук сезимдерчи, биз эми ал жерде да көп нерсени билбей жатпайбызбы? Ачык табай жатышпайбы бизгечи? Көп нерсени билбей жатабыз. Балким бийликке карата мындай чоң компромат барбы деп дагы ойлоп кетесиң да. Ошон үчүн биз мындай ачык коом болсо, эркин болсо деп ошол жака күч аракетибизди жумшап атпайбызбы? Анан Баткенди деген ошол жаңжал чыгып кеткен учурда гана эстеп, анан ошол биз силер менен биз деп анан башка убакта беймарал жүрө берген дагы туура эмес да, менин оюмчачы. Бул чоң жоопкерчилик. Ар бир адамдын өмүрү үчүн, ар бир адамдын жашоосу, коопсуздугу үчүн моюнга жүк. Бийлик бул жөн эле мындай кандай десем, мындай развлечение. Бийлик бул жөн эле оромпой теп, футбол ойноп, скутер теп жүрүү эмес. Бул чоң жоопкерчилик да, ар бир адамдын өмүрү үчүнчү. Ошол коопсуздукту биз камсыз кыла албасак, ошол адамдарды ачка мындай таштап койсок, бул жерде мобилизация болуп атса, бул жерде күнү түнү эл акча чогултуп атса, продукт чогултуп атса, анан ошол нерсени биз тиги точкага жеткирип камсыз кылып бере албасак, анда биз биринчи өзүбүздү күзгүдөн карап, анан кийин башка бирөөлөргө сынасак жакшы нерсе да. 2 күн мени коркутушту. Бирөө телефон чалып алып сөгүп, агрессия кылды, мындай бир катуу өзүнүн эмоционалдык поведениясы менен. Экинчиси ачык түрдө мен жаткан мейманканага келип, белгисиз адамдар коркутуп кетишти. Бирок мен бул нерседен айткым келет, мен андай нерсени көп эле мындай
ишмердүүлүгүбүздү көп эле көрөбүз, андай коркутуп оозубузду басып коебуз дегендер көп эле болуп атат. Бирок мен ойлойм анысы терең жаңылышат. Биз эч качан бараткан багытыбыздан кайтпайбыз и коркуп калбайбыз. Бул биздин негизги миссиябыз. Согуш элди сыноочу кырдаалды жаратат. Эл чачыранды болобу же улут катары таанылган өлкөнү кура алабы деген суроо кабыргасынан коюлду. Жыйынтыгында элибиз бир муштум болуп түйүлдү. Дүйнөдө чанда кездешкен тилектештикти көргөздү. Жердешчилик, трайбализм деген элде тамыры кыска экени тастыкталды. Бир үйдө 100 киши батырган элдин келечеги кенен, кайра жаралууга багыт алган мүмкүнчүлүк бар улут экенибизге даана күбө болдук. Бирок ошол эле учурда ошондой кооптуу абал сөз эркиндигин чектегенге себеп болушу мүмкүн экенин да байкадык. Аны болтурбоо үчүн жарандык коом, журналисттер, блогерлер тилектештигин билдирсе дейм. Анткени сөз эркиндиги биздин көз карандысыздыгыбыз сыяктуу эң бийик баалуулуктардын бири.